Баткен районунун акими Каланбек Маркаев баштаган райондук жетекчилер улуу атамекендик согуштун ардагерлеринен кабар алып, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун жеткирип, мааракелик медалдарын тагышты. Bayramыңыз менен келаткан. Ден соолукта болуң, көп жашаң. Адыга саламатсыз? Кандайсыздар? Жакшылар, байрамыңыздар менен. Тынчмысыз? Абдыпатта? Тынчмысыз? Ассаламу алейкум. Байрамыңыз менен. Ден соолугуңуз жакшыбы? Мен военкоммун. Мен военком. Былтыр дагы келип кеткем сизге. Жакшыбы, ден соолуктарыңыз? Күлүгүчтө отурасызбы? Учурдагы кырдаалга байланыштуу жылдагыдай баатырлар жеңиш күнүнө борборду каянттарга чогултулбагандыктан жергиликтүү жетекчилер ардагерлерди жеринде куттуктоону улантууда. Адегенде Самаркандек айыл аймагындагы улуу атамекендик согуштун ардагери Мамат Исмановго барышып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын райондук социалдык фондунун акчалай белектерин жана азык-түлүктөрдү беришти. Ал эми Самаркандек айыл аймагынын атынан 250 миң сом акчалай белек айылдык кеңештин чечиминин негизинде ардагер атабызга тапшырылды. Байрамыңыз менен 75 жылдык. Ден соолукта болуңуз. Мына Самаркандек айыл өкмөтүнүн атынан 250 миң сом акчалай. Самаркандек айыл өкмөтүнүн атынан. Андан кийин Бөжөй айылындагы улуу атамекендик согуштун ардагери Сейдахмат Таштемировго облустук райондук жетекчилердин айыл өкмөтүнүн акчалай колдоолору жеткирилди. Өзүнүн колу менен мына сизди куттуктап, 75 жылдык улуу атамекендик согуштун 75 жылдык жеңиштин күнү менен майрамыңыз менен сизди куттуктап неме кылып, мына медали. Муну Кудай кааласа мына алып коелу. Так. Бул документи. Кара Токой айылындагы согуш ардагери Шергазы Сүйүновго да жетекчилер кабар алганы барышты. Күжүрмөн эрдиктери менен эчендеген күндөрдү баштан кечирген аталарга сый урмат көрсөтүлүп, жеңиш күнүнө карата өз үйлөрүндө куттуктоо сөздөрү айтылды. Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 30 апрелдеги жарлыгы менен 1941-1945 жылдардагы улуу атамекендик согуштагы жеңишке 75 жыл юбилейлик медалы менен Сүйүнов Шергазы сыйлансын деп Сооронбай Шарипович урматтуу президентибиздин атынан мына өзүнүн колу менен сизге бир медалды тапшырып коелу. Район акими баштаган топ райондун борборунан 80 чакырым алыс аралыкта жайгашкан Кайыңды айылына да барышты. Улуу атамекендик согуштун ардагери Сайдилла Сейдахматов атабыздан кабар алып, өлкө башчысынын мааракелик медалдарын жана облустун, райондун жетекчилеринин акчалай сыйлыктарын, белектерин, азык-түлүктөрүн беришти. Ошондой эле Сайдилла атага Дара айыл аймагынын атынан 100 миң сом акчалай колдоо көрсөтүлдү. Баткен районунда учурда 4 согуштун 56 тылдын ардагери бар. Ардагерлерибизге мамлекет тарабынан түрдүү жардамдар көрсөтүлүүдө. Улуу жеңиштин 75 жылдыгы чоң салтанат менен өзгөчө майрамдоо пландаштырылган болчу. Учурдагы кырдаалга байланыштуу салтанаттар өтпөсө да ардагерлерге урмат сый улантылып жатат. Биз Баткен районунун аймагындагы айыл өкмөттөр тарабынан өздөрүнүн бюджеттерине жараша 10 миң сомдон 250 миң сомго чейин жардамдар көрсөтүлдү. Катары жыл санап суюлуп бара жаткан ардагер аталарыбыздын эрдиги баарыбыздын эсибизде. Аларга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, ай сайын согуштун ардагерлерине жөлөк пулдар берилип турат. Өзгөчө көңүлдү бир гана майрамдарда эле эмес, башка убакта да буруп, такай кабар алып туруу кийинки муундун атуулдук милдеттеринин бири. Бизге ушундай жакшынакай жыргал заманда алып келген биздин ардагерлерди, биздин ветерандарга ден соолук каалайбыз, үй бүлөлөрүнө бакыт каалайбыз, өмүрлөрү узун болсун. Ушундай 75 жылдык юбилейлик майрамдарды өткөрүп, жакшы өткөрүп, андан сырткары 80 жылдык, 90 жылдык юбилейлик майрамдарда дайыма биз менен, биздин эл менен, кыргыз эли менен бирге болуусун каалайбыз.
Улуу жеңиш күнү согуш ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдигин эскерүүчү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткан күндөн бери канчалаган жылдар өттү. Ар бир жылы кутман ардагерлерибизди көрүп, согуш апаатын өз ооздорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күндү белгилеп жаткан азыркы муун үчүн чоң сыймык. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпагандыгыбыз үчүн, гүлдөгөн эркин өлкөдө жашагандыгыбыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Аталардын эрдиги бизге ополдоодой бакыт болуп, кылымдар бою кала бермекчи. Каныша Яшымова, Куштар Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.